Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 20 ноябрда Японияга болгон расмий сапарынын алкагында Япониянын Тышкы соода уюмунун башкаруучусу Нарихико Ишигуро менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Тараптар соода-экономикалык тармактагы эки тараптуу кызматташуу маселелерин талкуулашты. Мамлекет башчысы Кыргызстанда инвестициялык климатты жакшыртуу үчүн реалдуу практикалык кадамдар жасалып жатканын белгилеп, Япониянын компанияларын жана каржы түзүмдөрүн өлкөдөгү инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууга активдүү катышууга чакырды. Өз кезегинде Жетро компаниясынын башкаруучусу Нарихико Ишигуро президент Садыр Жапаровго жеке жолугуп, келечектүү долбоорлорду талкуулоо мүмкүнчүлүгү үчүн ыраазычылык билдирди. Ал Кыргызстанда абдан чоң потенциал бар экенин жана япон компанияларынын өлкөгө болгон кызыгуусу өсүп жатканын, буга байланыштуу кызыгууну өз ара кызыкчылык туудурган конкреттүү сунуштар менен толтуруу зарыл экенин баса белгиледи. Рахмат, урматтуу Ишигуро мырза, сиз менен жакындан таанышып жатканыма кубанычтамын. Сиздердин уюм Япония менен дүйнөнүн башка өлкөлөрүнүн, анын ичинде Кыргыз Республикасынын ортосундагы өз ара сооданы жана инвестицияларды өнүктүрүүгө көп жылдар бою ийгиликтүү көмөк көрсөтүп келүүдө. Биз бул багытта өз ара пайдалуу жана узак мөөнөттөгү өнөктөштүктү тереңдетүүгө даярбыз. Япония биздин өлкө үчүн маанилүү өнөктөш. Биз япон досторубуз менен байланыштардын активдүү динамикасы мындан ары кызматташуу келечегине чоң оптимизм берет деп ишенебиз. Биздин организация Жетро деп аталат. Биз Япония менен башка өлкөлөр жана башка өлкөлөр менен кызматташтыкты өнүктүрүү багытында иштейбиз. Ал боюнча инвестиция жана соода тармакта ишти алып барабыз. Мындан кийинки учурда биз Кыргызстан менен Япониянын өлкөсүндөгү экономикалык тармакта мамилелер өнүгүп кетсе деп ойлоп, ошого багыт алып жатабыз. Буга чейинки иш аракеттердин баардыгын эки тараптан ишке ашырып берген. Анын ичинде Жапаров премьер-министр, анын тышкары майда мурунку элчи, ушул кишилер азыркыга чейин жумуштарды алып келген. 22 жылдын декабрь айында Осакада биздин организация ITге байланыштуу семинарды өткөргөнбүз. Ошонун негизинде ал ийгиликтүү өтүп, ошонун негизинде 22 жылдын декабрь айында Жетро менен сиздердин тиешелүү ведомствонун ортосунда меморандум таркол болду. 23 жылдын март айында биздин организация Кыргызстанга өзүнүн командировка кылган, ал учурда миссия жиберген. Ошол миссиянын алкагында стартап жумуштары боюнча дагы ал жерде вебинар өтүп, ошол жерде тиешелүү маалымат жана ойлор менен алмашып жүргүзүлгөн.